8 декабрга карата күндүн маанилүү жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Адахан Мадумаров 2024-жылдын 9 февралына чейин камакта калды. Мындай чечимди бүгүн Бишкектин 1-май райондук соту чыгарды. Сот отуруму өзү кылмыш ишине жашыруун макам берилгендиктен жабык өттү. Мадумаровду жактаган тарап депутатты үй камагына чыгаруу өтүнүчүн келтирип жаткан болчу. Саясатчы жана Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров 2-сентябрда кармалган. Ага мамлекеттик чыккынчылык беренеси менен айып тагылган. Азыр ал УКМКнын ТИЗОсунда. Медиа хаб иликтөөчүлөр командасынын жетекчиси жана иликтөөчү журналист Али Токтакунов АКШнын мамлекеттик департаментинен коррупцияга каршы күрөштүн чемпиону наамы менен сыйланды. Сыйлыкты 7 декабрда АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен тапшырды. АКШнын мамлекеттик департаментинин сыйлыгы дүйнө жүзү боюнча өз өлкөлөрүндө коррупцияны алдын алып, ачыкка чыгарууда жана ага каршы күрөштө лидерлик, кайраттуулук сапаттарын жана жыйынтык көрсөткөн адамдарга тапшырылат. Быйыл сыйлык 11 адамга ыйгарылып, алардын бири Али Токтакунов болгон. Мамлекеттик департаменттин сыйлыгы 2021-жылы уюштурулуп, бүгүнкү күнгө чейин наамга 32 адам татыган. Али Токтакунов Кыргызстандан 700 миллион доллардын чыгарылып кетишине түрткү болгон бажыдагы коррупция жана аткезчилик жөнүндөгү иликтөөнүн авторлорунун бири. Иликтөөчүлөр бажыдагы коррупция жана контрабандага 2021-жылдын 11 февралында күнөөсүн мойнуна алган мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун-басары Райымбек Матраимовдун тиешеси бар экенин далилдешкен. 9 декабрда тууну өзгөртүүгө каршы митинг өткөрүүнү пландаган жарандык активист Автандил Жоробеков кала милициясы тарабынан кармалды. Ал 2 суткага убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Жоробеков кармалганга чейин Facebook'тагы барагана видео кайрылуу жарыялап, Бишкек ШИИБине суракка чакырылганын, ал жерден кармалышы мүмкүн экенин билдирген. Укук коргоочу Гүлшайыр Абдирасулова билдиргендей, активистке Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 278 беренесинин 3-пунктунда көрсөтүлгөн бийлик өкүлдөрүнүн мыйзамдуу талаптарына жигердүү баш ийбөөгө жана массалык башаламандыктарга чакырыктар, ошого тете жарандарга зомбулук көрсөтүүгө чакырыктар беренеси боюнча айып тагылды. Жоробековдун адвокаты Махабат Мамасалиеванын айтымында, милиция активистти 6 декабрда Facebook'тагы барагана жүктөлгөн видеого көңүл бурган. Ал видеодо Жоробеков бийлик өлкөдө жашоо оңолот деп дайыма убада берип, бирок ал аткарылбай. Эми болсо ал өлкөнүн өнүгүшүнө желек тоскоол болуп жатат деп чечкенине нааразы болгон. Активист желекти өзгөртүүгө каршы экенин билдирген. Активисттин адвокаты милиция Жоробековдун үйүндө тинтүү жүргүзгөнүн да билдирди. Автандил Жоробеков 9 декабрда Бишкектин Максим Горький атындагы паркта тууну өзгөртүүгө каршы митинг өткөрүүнү пландап жаткан. Ошондой эле активист 3 декабрда туудан колуңду тарт деген авто жүрүш дагы өткөрмөк болчу. Бирок ал дагы өтпөй калган. 2 декабрь күнү Жоробеков акциялар пландалгандыктан улам алгач октябрь рейбинде, андан соң УКМКда сурак берген. Ал эми 3 декабрда милиция кызматкерлери авто жүрүш өтө турган жерге келип, сот Бишкектин Октябрь районунда массалык чогулуштарды өткөрүүгө тыюу салганын эскертип, машиналарга орнотулган байрактарды алып салууну талап кылышкан. Андан кийин акцияга катышууга келгендер 9 декабрда Максим Горький атындагы паркта өтө турган митингге катышууну чечип, чогулган жерден таркап кетишкен. Жалал Абад облусунун Аксы районунда 2 өспүрүм уруша кетип, 17 жаштагы окуучу каза тапты. Маалыматты клубко 7 декабрда Жалал Абад облустук милициясы тастыктады. Маалыматка ылайык, окуя 5 декабрда болгон. Аксы районунда 2 өспүрүм пикир келишпестиктен улам уруша кетип, бири экинчисин көкүрөк тушка бычак менен сайып жиберген. Натыйжада кесиптик лицейде окуган бала каза болгон. Бул боюнча адам өлтүрүү беренеси менен кылмыш иши козголуп, шектүү катары Аксы районуна караштуу Авлетим айылынын 16 жаштагы тургуну кармалган. Шектүү Жалал Абад облустук милициясынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Тергөө уланууда. Арча медианын журналисти Кундуз Жолдубаева 1-май райондук милициясына сурак берди. Ага депутат Надира Нарматованын арызы негиз болду. Журналист Нарматованын милицияга эмнеге кайрылганы түшүнүксүз болуп жатканын айтып, бул сөз эркиндигине болгон басым деген пикирин билдирди. Нарматова 17 ноябрда мага жана айт десе, жана Темиров Лайф долбоорунун операциялык менеджери Махабат Тажибек кызына чара көрүү өтүнүчү менен Ички иштер министри Улан Ниязбековго арыз жазган. Ал бизди дайыма анын ар намысына шек келтирген билдирүүлөрдү чыгарып турат деп арызданган, деди ал.
Техникаларды тапшыруу иш-чарасы бүгүн 8 декабрда Бишкекте өттү. Иш-чарада министрлер кабинетинин башчысы Акылбек Жапаров жалпы суммасы $3 миллион болгон 107 унааны тапшыруу, Орусия Федерациясынын колдоосу менен COVID-19 кесепеттерин жоюу долбоорун алкаганда мүмкүн болгонун билдирди. Саламаттык сактоо министрлигине төмөнкү унаалар тапшырылды. 47 тез жардам унаасы, 54 даана санитардык транспорт, 4 даана каза тапкандардын сөөгүн ташуу үчүн атайын транспорт, 2 даана дезинфекциялоочу машина. Коронавирустук пандемия дүйнө жүзү боюнча, анын ичинде биздин өлкөнүн саламаттыкты сактоо системасынын бардык алсыз жактарын көрсөттү. Ооруканаларыбыздын, поликлиникаларыбыздын материалдык техникалык базасын жакшырта баштадык жана көптөгөн атайын жабдыктарды сатып алуудабыз, деди Жапаров иш-чарада. Анын айтымында 3 жыл ичинде Кыргызстанга 335 жаңы тез жардам унаасы, ошондой эле санитардык транспорт каражаттары келген.